Саламатсыздарбы, урматтуу Ошкобардын көрүүчүлөрү, биздин мекендештер амансыздарбы? Көпчүлүгүңүздөрдүн суроолоруңуздар боюнча мына Навестин алдында машиналар сурангансыздар. Бүгүн 2019-жылдын 10 февралы биз сиздер суранган автомашиналарды аралаш тартабыз. Баалары кандай? Биздин канал менен чогуу көрүңүздөр. Ондай Ниваларды да сурандыңыздар. Бул Ниванын баасы канча экен? Ушуну да билип берели. Нива Урбан үлгүсүндөгү автоунаа чыгарылган жылы болсо 2016-жылы чыгарылыптыр. Баасыны 500 000 сом сурашып аттыр. Бир жет объем. Эгерде ушундай Нива издеп атсаңыздар, мына номерин көрсөтө кетейин жакындан. 555 менен 67 70 50 номерине чалып байлансаңыздар болот. Фит же болсо, жаз болсо, үстүнө акча көрсөтөбүз. Алмашуу жолдору бар экен. Фит же жаз үлгүсүндөгү автоунааларга үстө кошуу жолу менен алмаштырылат экен. Эскерте кетебиз, ABS, подогрев сиденье, кондиционер бардык жабдуулары бар экен бул автоунаада, бардыгы иштейт экен. Номерини сиздерге көрсөтө кеттик. А бул Ниванын дагы баасыны билсек, ак түстөгү Нива экен. Чыгарылган жылы болсо 2010-жыл. Полный шумализация деп жазып коюптур. Нива үлгүсүндөгү автоунаа издегендерге баасы 320 000 сом экен. Эгерде ушул автоунаа кызыктырган болсо, номерин айта кетели. 556 менен 50 0077 номерине кайрылыңыздар. Бул Ниваны да көрсөтө кетели. Чыгарылган жылы болсо 2010-жылы чыгарылыптыр. Объем болсо 1 жети 250 000 сом деп жазып коюптур баасыны. Ушул номер менен байланышсаңыздар болот. 777 менен 74 73 48 номерине чалып байланышыңыздар. Toyota Camry сурагандарга, Camry 30-нчы кузов экен. Жүрүп турат учурда. Баасыны 6300 акш долларын сурашып аттыр. 2003-жылы чыгарылган. 3 объемы 3 экен. Эгерде ушундай автоунаа издеп аткан болсоңуздар, Camry суранып кеттиңиздер эле. Номерин да жакындан көрсөтүп коеюн. 6300 доллар 557 28 11 12 же болбосо 70 менен 59 88 88 номерине чалып байланышсаңыздар болот. Эскерте кетебиз, салону кожаный. Honda Fit үлгүсүндөгү автоунаа сурагандарга ушул Fitти дагы көрсөтө кетели. Чыгарылган жылы болсо 2004-жыл. Объем 1.3, расход 5.6, 340 000 сом сурашып аттыр. Ушул номерге чалып байлансаңыздар болот. 554 менен 56 56 54 номерине чалып байланышыңыздар. Бу Toyota Allion. Бул да оң рулдуу автоунаа экен. 2003 чыгарылган жылы. Объемы 1.8 6000 доллар сурашып аттыр ушул автоунаага. Кызыккандар болсо 557 менен 38 80 34 же болбосо 71 менен 13 92 29 номерине чалып байланышып көрүңүздөр. Фитти көбүрөөк суранып атасыздар. Фитти да көрсөтүп коеюн. Чыгарылган жылы болсо 2003-жыл экен бул Фиттин. Цвет серебристый, 1.3 объем.
5-6 расход кылат экен. 310 миң сом сурашып атыптыр ушул фитке. Номерин көрсөтүп коеюн. 550 мен 04 01 08 же болбосо 0700 04 01 08 номерине чалып байланышсаңыздар болот экен. Мына Mercedes Ешка үлгүсүндөгү автоунаа сурагандарга таза Ешка экен. Жапалак автобазарында турат. Чыгарылган жылы болсо 95-жыл экен. Тазалыгы көрүнүп да турат. Жакшы каралып менилиптир. 2.8 объемдо. Механика. 300 миң сом сурашып атыптыр ушул Ешкага. Үстөк кошуп берүү жолу менен алмаштырылат экен варианты. Сербы, камерилерге акча кошуп беремин дейт. Ушундай автоуну издеп аткан болсоңуздар 556 менен 62 06 27 номерине кайрылып байланышыңыздар. Бул автоунаа болсо Honda Fit үлгүсүндөгү автоунаа экен. Буга 380 миң сом сурашып атыптыр. Чыгарылган жылы болсо 2004-жыл. Объему азыр айта кетебиз. Объему 1.3 380 миң сом деп жазып коюштур. Учурда автоунаа жүрүп турат. Экранда көрүп турган номерлерге чалып байланышсаңыздар болот экен. Бул степ үлгүсүндөгү автоунааны да көрсөтө кетейин. Степ дагы суранып атасыздар. Жакшы, өтө жакшы абалдагы автоунаа экен бул болсо. Мына көрүп турасыздар. Жакшы каралып минилиптир. Объем 2.4. Чыгарылган жылы 2005-жыл. $7.000 деп жазып коюптур. Эгерде степ издеп атсаңыздар 72 менен 20.03.41 же болбосо 552 менен 20.03.41 номерине чалып байланышсаңыздар болот экен. Мына өтө жакшы абалдагы автоунаа экен. Тез кабар окшойсуң. Кайрадан эле мына Fit сурангандарга 2005 рестайлинг болобу? Рестайлинг экен. 1.5 объемдо 2005-жылы чыгарылган 6-7 расход кылат экен. Эми баасын канча деп атасыз мунун? 360. 360 миң сом сурап атыптыр. Жана 1.3-төр дагы көрсөтүп кеттим. Мунун баасын жакшы эле айтты го деп ойлойм. Кеми бар экен. Эгерде ушул автоуну кызыктырган болсо 555 менен 23.02.78 же болбосо 0701 23.02.78 номерине чалып байланышыңыздар. Эскерте кетебиз. Чыгарылган жылы 2005-жыл. Мына салонун дагы көрсөтө кетейин. Жакшы абалдагы автоунаа экен. Задний камерасы бар экен. Бул Toyota East үлгүсүндөгү автоунаа экен. Родной краскасы менен деп жазылып турат. Родной краска экен. Чыгарылган жылы болсо 2003-жыл. 1.3 объем экен. 320 миң сом сурап атыптыр. Кеми бар мунун дагы. Кеми бар. Эгерде East үлгүсүндөгү автоунаа издеген болсоңуздар, эскерте кетебиз. Бул автоунаада автозаводу дагы бар экен. Канчага берип бересем? 300 акынча. Боло турган жери 300 миң сом дейт. Мына жакшы абалдагы родной краска. Дөңгөлөктөрү дагы төртөө тең зимний жаңы дөңгөлөктөр коюлуптур. Bunun da numarını görсөтө кетейин. 0701 менен 23.02.78 же болбосо 555 менен 23.02.78 номерине чалып байланышсаңыздар болот экен. А бул көк түстөгү 315 болушу. Fittин баасы болсо болушу 315 миң сом экен. Бул чыгарылган жылы болсо 2006-жылы чыгарылыптыр. Bir üç объем.
5-6 расход деп жазып коюптур. 555 менен 23 02 78 же болбосо 701 менен 23 02 78 номерине чалып байланышыңыздар. Бул ак түстөгү Honda Fit үлгүсүндөгү автоунаа. Чыгарылган жылы болсо 2005-жылы чыгарылыптыр. 1.3 объемда 2005 350 000 сом деп жазып коюптур. Кайрадан көрсөтүп жатам. Бунун шеригини көрсөтүп кеттим эле. Ошол эле номерде бир адамдын автоунаалары экен. 72 менен 20 03 41 номердеги. Бул эки катарынан Fit. Ал бул Toyota Camry 35-кузов экен. Чыгарылган жылы 2006-жыл. 2.4 объемда 910 расход, коробка автомат, $8100 экен. Эгерде ушул автоуна кызыктырган болсо 557 300 247 номерине чалып байланышыңыздар. Мына артынан дагы тартып көрсөтүп коюн. Camry издегендерге. Бул автоунааны да көрсөтүп коелу. Бул канчанчысы болуп калат Camry'нин? Toyota Camry 40-кузов деген, сороковка. Гибрид экен. Гибрид болсо бул расход азыраак болсо керек. Расход канча эме? 6-7 расход кылат экен. Мындай гибрид издеп аткан болсоңуздар, эми баасын канча деп атасыңар мунун? Баасы $9500 AQSh экен. Чыгарылган жылы болсо 2007-жыл. Номерин да кайта кетейин. 0772 менен 67 48 05 номерине чалып байланышсаңыздар болот. Toyota Camry сороковка. Бул жолу сиздерге салонун да жакшылап тартып көрсөтө кетели. Мына билир салон экен ичи. Серый цветтеги. Таза, жакшы акыбалда минилген автоунаа. А бул автоунаа болсо Honda Civic үлгүсүндөгү автоунаа экен, серебристый цветте. Чыгарылган жылы болсо 2002-жылы чыгарылыптыр. 1.4 объем, расход 6-7. Канча сурап атасыңар эми ушул автоунаага? Канча? Арзан сурап атабыз дейт. 250 000 сом экен баасы. Кеми болот экен. Эгерде ушундай Civic үлгүсүндөгү автоунаа издеп аткан болсоңуздар, азыр номерин дагы көрсөтүп айта кетемин. 774 менен 59 06 03 же болбосо 79 менен 76 89 89 номерине чалып байланышыңыздар. Бул Mercedes 211 үлгүсүндөгү автоунааны көрсөтө кетели. Чыгарылган жылы болсо 2002-жыл чыгарылыптыр. Дөңгөлөктөрү дагы жакшы экен бул автоунаанын. Салону болсо кожный салон. Чыгарылган жылы 2002. 2002 дизель экен. Автомат, 2 объем, баасы 350 000 сом сурашып аттыр. Эгерде ушул автоунаа кызыктырган болсо 0776 60 60 09 номерине чалып кенен маалымат алсаңыздар болот дагында. 350 000 сом сурашып аттыр. Орто абалдагы автоунаа экен. Бир аз мына жеринде косметикалык иштери бир аз бар экен. Түшүп беребиз дейт. Алмашуу жолдору бар дейт. Үстөк алуу жолу менен. Комплектациясын эскерте кетейин. Классик. Комплектация классик. 211 кузов. Бул Mercedes да көрсөтө кетели. Универсал минелюм.
Чыгарылган жылы болсо 2001 жылы чыгарылыптыр бул автоунаа. Универсал. Автомат 912 расход, 2.6 объем, пробег 240 миң сом деп турат. Баасы 350 миң сом сурап атыптыр. А бул автоунаа болсо Hyundai Santa Fe үлгүсүндөгү автоунаа. 2003 жылы чыгарылыптыр. 2 объемду 8-9 расход кылат экен. 77 менен 74 46 номерине чалып байланышсаңыздар болот экен. Баасы 300 миң сом сурашып атыптыр. Эки объемду сол рулду жол тандабас автоунаасы. Бул седан Honda Civic үлгүсүндөгү автоунаа. Чыгарылган жылы болсо 2001 жылы чыгарылыптыр. Расход 1.5, 7-8 расход кылат экен. Баасын канча деп атасыңар эми ушунун? Баасы 300 миң сом сурашып атыптыр. Эгерде ушул автоунаа кызыктырса, 556 64 51 51 номерине чалып байланышсаңыздар болот экен. А бул автоунаа болсо Honda CR-V 1 үлгүсүндөгү сол рулдуу автоунаа. Баасы 380 миң сом экен. 2001 жылы чыгарылыптыр. 2 объемда 8-10 расход. Эгерде сервис деп атсаңыздар 71 менен 01 10 70 же болбосо 705 менен 01 10 70 номерине чалып байланышып көрүңүздөр. Орто абалдагы автоунаа. Мындай Honda Avanta үлгүсүндөгү автоунааны сурадыңыздар эле. Бул бирине эмне ошондо? Бириби? 3бү? Hyundai Avanta 3бү? 3 үлгүсүндөгү автоунаа экен. Мындай 2003 жылы чыгарылыптыр. 1.6 объему. Канча сурадыңыз? 230 миң сом сурашып атыптыр ушул автоунаага. Түшүп бересизби ошодон дагы? Сүйлөшөбүз, түшүп беребиз дейт. Номерин дагы көрсөтүп кетейин. 552 менен 11 08 34 номерине чалып байланышыңыздар. Hyundai Avanta үлгүсүндөгү автоунаа экен бул дагы. Бунун чыгарылган жылы болсо 2001 жылы чыгарылыптыр. 200 дедиңерби? Баасы 200 миң сом экен. Суранып кеттиңиздер Avanta үлгүсүндөгү автоунааны. Байланыш үчүн номерин көрсөтө кетейин. 1.6 механика. Эгерде ушул автоунаа кызыктырса 553 менен 81 57 50 же болбосо 709 менен 52 89 98 номерине чалып байланышсаңыздар болот экен. Avanta издегендерге. Мындай Hyundai Starex үлгүсүндөгү автоунааны да көп суранып атасыздар. Мунун да баасын тартып билип коелу. Чыгарылган жылы болсо 2001 жыл экен. Жакшы абалдагы. Чыгарылган жылы 2001, 2.5 объем, 8-9, 380 миң сом сурашып атыптыр ушул автоунаага. Кызыккандар болсо 0770 21 39 39 же болбосо 550 менен 21 39 39 номерине чалып байланышсаңыздар болот экен. Урматтуу Бош Кабар каналынын подписчиктери, биздин көрүүчүлөр, биздин каналга каттала элек болсоңуздар, катталууну унутпаңыздар. Бизден кеткен кемчиликтер болсо туура түшүнөсүздөр. Өз оюңуздарды, кандай машиналар сиздерди кызыктырса, комментарийге калтырсаңыздар, биз кийинки базарларды ошол автоунааларды тартып беришке аракет кылабыз. Саламатта калыңыздар.